Гүлнура Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 22-бөлүм. Бараттын анты. Күздүн муздак жамгыры бир нече күн бою чакалап куйгандай төктү. Чептин сыртында эрбей өскөн дарактарды муздак шамал аралап жүрдү. Коюу туман чакан шаардын үстүн басып турду. Кара дарыя нугунан ашып көбүктөнгөн киргил суулары жээкти каптады. Жаңгана атканада карагер атына жем берип, анын үстү башын тазалап чыккан Биярслан ар кайсы жерге топтолуп калган көлчүктөрдү өтүгүн суу кылып албайын деп айырлап аттап өтүп, чөрүлөрү жайгашкан чоң сепилдин ортосунда курулган үйүнө кайтты. Эшик алдында таш төшөлгөн тепкичке чыгып, жонун себелеген жамгырга тосуп бир аз турду. Ага быйылкы күз ушул жамгыр менен өз өкүмүн сүрүп, коштошуп, коюу туманга сиңип кеткендей сезилди. Алдыда кары жок, бирок суугу ичирткенткен кыш келе жатат. Биярслан үйгө кирген кезде кызматчы жигит жаңы эле от жагып жаткан экен. Чыртылдап күйгөн отко жакын өтүгүн жайган тегин аны эчкинин майы менен майлап, андан соң терезеге жакын жерге илинген кылычына келди. Күнүгө кечкисин тамактын алдында жасай турган ишин кылып, аны атайын ташка кайрап кирди. Шамдын жарыгына кылычтын мизи жарк эте чыгыша жигиттин кубагай жүзүн жарык кылып жатты. Ушул маалда сырттан Атаян кирип келди. «Тегин, сизге бир жигит жолугам дейт. Кубаласам да кетпей, жамгырга карабай сепилдин алдына чөк түшүп отурат. Эмне жумушуң бар десем, Тегинге жолугам деп айтпай койду. Өзүңүз билесиз, бул жаанда калган киши өпкөсү кагынып өлөт. Кирсин!» деди Биярслан кылычын ордуна айылып жатып, адатынча мелтиреген токтоо калыбынан жазбай. Каалга ачылып, жамгырдан шөмүрөйгөн суу болгон жигит кирди. Кирери менен чекесин жерге тийгизе Ханзадага амандашып, андан соң тизелеп отурду. Аты Азат экен. Барат деген согдулук көпөс менин жеримде жүргөн түлкүнү уруксатсыз чаап алыптырсыңар деп 1000 дирхам салык салып, анын ордуна нөкөрлөрүн жиберип, кече карындашы Ферузаны алып кеткенин айтып арызданды. Кош, ошондо мен эмне кылышым керек? Сен бул ишти шаар башчы Сардар менен чечсең жакшы болот эле. Сардар аким Бараттын айтканынан чыкпайт. Керек болсо экөө биригип алып, көп жаман иштерди жасайт. Сизди бул калаадагы эң калыс адам деп уктум. Жардам беришиңизди суранам, деп ыйламсырады жигит. Болуптур, деди Биярслан. Атаян, 1000 дирхам алып кел. Тегин, биздин аскерлердин тамак ашы аз калганын билесиз. Бул оңой тыйын эмес, деди Атаян. Алып кел дегенден кийин алып кел. Бир аздан кийин Атаян бир баштык дирхам алып келди. Муну алып барып, төлөөдө карындашыңды куткарып чык. Түлкүгө аңчылык кылганды коюп, тим жүрсөң болмок экен. Тегин, мен түлкүгө дегеле тийген эмесмин. Барат өзү жаралуу түлкүнү жигиттерине өлтүртүп, атка бөктөрүп кеткен. Ошондойбу? Андай болсо Барат жөн гана доогурунуп жаткан экен. Сен абайла, кандай болгон күндө да акчаны берип, карындашыңды куткарып чыкканга аракет кыл. Эгер калыстык менен чечпесе, мага кайра кел, деди Биярслан кабагын ачпай. Ыраазымын Тегин, бул жакшылыгыңызды өлгөнчө унутпайм. Жөнө, көпсүлүгө эртерээк барып карындашыңды куткаруунун камын кыл. Кайра кара бүкчүңдөп ыраазычылыгын айткан Азат бул үйгө эмеле от жагып жаткан кызматчы жигитти ээрчип чыгып кетти. Биярслан Атаян экөө калды. Тигил Барат деген соодагер кандай адам экенин билесиңби? Деп сурады Тегин жигит чыгып кеткенден кийин Атаяндан. Ал бир нече жыл перстердин Кушпу шаарында жашап, соодагерлик кылып жүрүп, өзүнүн атасынан калган үйүнө кайтып келгени 2-3 айдай болуп калды. Келгенден бери аны базардан 1-2 жолу көрдүм. Ошумча өтө зыкым жана сараң адам дешти. Сараңдыгынан чык таттырбас Барат деген лакап атка конуптур. Ошондойбу? Анысы жаман экен. Менимче ал түлкү үчүн эмес, кыз үчүн бул ишти баштап жатса керек. Ушунчалык аял жандуу адам деп уктум.
Кош буда жашап жүргөндө короосунда күңдөр ушунчалык көп болгондуктан шаардын акими дагы ага ичи тарыган дешет. Биарслан үндөбөдү. Мындай ачкөз адамдар согдулук соодагерлердин арасында көп болоорун бул жерге келгенден бери көрүп, көнүп бүткөн. Эртеси күнү да күндүн кабагы ачылган жок. Асман түнөрүп туруп түштөн кийин батыш тараптан сыркаар жел согуп, жамгыр кайрадан төгүп кирди. Тегин жамгыр тийбеген, үстү жыгач менен жабылган короодо жардамчы чороосу Аста экөө кылыч чабышып машыгып жаткан. Бир убакта бирөөнүн өңгүрөп ыйлаган добушу угулду. Баягы жигит экен. Биарслан берген 1000 дирхамды атасы алып кечээ түнү Бараттын үйүнө барганын, бирок көпөс ага кызын кайтарып бермек түгүл, «Мынча акчаны кайдан таптың? Уурдап алдың?» деп жалаа жаап, карыяны сабатып, отун суу койчу сарайына каматканын айтып берди. Бул окуяга кайгырганбы же Бараттын жасоолдору катуу сабап койгонбу айтор абышканын каза болгонун эртең менен көрүшөт көпөстүн жасоолдору. Көпөс муну менен эле токтоп калбайт. Дагы 1000 дирхам алып келип, атасынын сөөгүн алып кетсин деп жигитке киши чаптырат. Ошону менен айласы куруган Азат Биарсландан кайра дагы жардам сурап келген эле. Муну уккан Тегин Бараттын өкүмзардыгына бир чети таң калса, бир чети жаалы кайнады. Катуу жааган жаанга карабай, жанына кылычтай жалоондогон бир нече жигитин алып, Азатты ээрчитип көпөстүн үйүнө жөнөп калды. Эшик кайтарган күзөтчүгө Аяз Тегиндин улуу даражалуу ханзада келди деп айттырды. Тегин анын үйүнө келет деп такыр күтпөгөн Барат коркконунан алактап калды. Ошентсе да эсин жыйнап, ханзаданы тосуп келүүгө камданып, жанындагы кызматчыларына эткейил денесин эптеп сүйөтүп тургузуп, сыртка жөнөдү. Таш төшөлгөн короодо колуна кылыч кармаган жаш жигит келе жаткан экен. Атын шаар башчы Сардардан укканы болбосо, түрктөрдүн ханзадасын Барат бул ирет биринчи жолу көрдү. Жанына Ферузанын агасын ээрчитип алыптыр. «Келиңиз Тегин» деп учурашты ал, башын ие калып. Биарслан амандашып баш ийкеди. «Кайсы заманда адамдын жасатын бербей коюп, ал үчүн дирхам сураганды уктуң?» деди Биарслан анан түзеле. Барат эмне дерин билбей алактап туруп калды. «Карыянын сөөгүн алып чыккыла» деп буйрук берди Тегин, кабагына кар жаап, мелтиреген абалын жазбай. Анын каарын көрүп, көпөс унча калбады. «Бул жигиттин карындашын туткундап отурган экенсиң. 1000 дирхамды мен бергем. Кызды алып чык» деп буйрду андан кийин жигит. «Мага эч ким динар берген жок» деп жанталашты Барат. «Бул жигит менин аң уулай турган жеримде түлкү чаап алыптыр. Анын кунун төлө десем, акысына карындашын өзү берди». Тегин анын карманча калп айтып турганына кыжырланып, өзүн араң карманды. Биарсландын жигиттери Азатты ээрчитип көпөстүн үйүнүн аялдар жашаган тарабына кирип барышты. Бараттын бир нече күңдөрү куралчан чоочун эркектерди көрүп, кыйкырып, ызы-чуу түшүп калышты. Бирок алардын арасында Феруза жок болуп чыкты. Кызды үйдүн алыскы бурчундагы бир бөлмөгө камашкан экен. Анын ачкычы Бараттын белинде байланган топ ачкычтардын арасында экен. Жигиттер аны да алып Ферузаны жетелеп чыгышты. «Тегин, беа деп иш кылдыңыз. Менин күңдөрүм отурган бөлмөгө кирип, нөкөрлөрүңүз алардын жүзүн көрдү. Ачкычымды тартып алып, мага тиешелүү күңдү алып бара жатасыз. Мен сиздин үстүңүздөн калаа башчысына арызданам», деди Барат калчылдай. «Сен бирөөнүн мүлкүнө көз артсаң жарашып, мен көз артсам жарашпайт бекен?» деди Биарслан орой. «Мен баары бир бул кызды тартып алып, агасын жазага тартам», деди колундагы кызды көз көрүнө тарттырып жатканына ичи ооруган көпөс. Жанатан бери ага кыжырланып турган Биарслан ачуусун баса албай, колундагы булдурсун камчы менен аны баштан ары удаа тартып жиберди. Тарс камчы чабылды. Бараттын башындагы малакайы учуп түшүп, тасырайта кырдырган башы жарылып, кан жайыла берди. «Өз жаныңдын аман калганына сүйүн. Бул жигиттин короосуна жакын жолосоң, ажалың менден болот», деди жаалданган Биарслан. Ханзада жигиттер менен кеткенден кийин Бараттын кулдары күйпөлөктөп чуркап келишип, аны ордунан тургузууга аракет кылышты. Бирок көпөс аларды түртүп жиберип, ордунда чөк түшүп көпкө отурду. 50 жаштан жашы небак ашса да, ушул бүгүнкүдөй бирөөдөн шагы сынган эмес. Экиси анын мыжыгып алды.
Шашпа балакай, кече эле биздин жерибизге келип, эми мага кыр көрсөтүп калдыңбы? Түрктөр согдулук соодагерлеринин эсебинен алардан салык алып жашап жүргөнүңөрдү унутуп калдыңбы? Шашпа, ким экениңди сага көрсөтөйүн. Ашналардын аскерлери жоголгон элчинин конун кууп келип, чачты каратып алганына 30 жылдан ашса да өзгөчө Барат сыяктуу согду көпөстөрү түрктөргө анча баш ие беришчү эмес. Ал тургай колдон келсе зыян кылгылары келип турчу. Барат ылай аралаш кара топуракты ууштай өзүнө өзү ант берди. Өлбөй жүрүп өчүмдү сенден албасам, Барат атым өчсүн. Жамгыр ого бетер күчөп, шатырата жаап кирди. Көпөстү кызматчы кулдары жөлөп таяп үйүнө алып киришти. Ушул окуядан бир ай өтүп өтпөй, Бараттан катуу коркуп калган Азат карындашын ээрчитип Биарсландын сепилине баш баана сурап келди. Адегенде Ханзаданын ат баккычы болду. Анын бат эле илгеринки кыймылы, ар ишти майын чыгара так аткарганы менен тегиндин көңүлүн таап, жеке күзөтчү даражасына чейин көтөрүлдү. Азатка ичи тарыган Биарслан жакындан кызмат кылган айрым жоокерлер бул амалкөй согдулук бал тили менен тегиндин башын айлантып алды. Эми сулуу карындашын тегинге белек кылып, ага кайнага болуу оюнда бар экен, деп күңкүл кеп тарата башташты. Ал сөздөр жигиттин кулагына да жетти. Алар айткандай, чын эле үй иштерине жардам берип жүргөн Феруза уялбай этпей эле аны тоорула карачу болду. Биарслан кайда жүрбөсүн, кыздын эки көзү шилисинен карап тургандай сезилип, тегин оңтойсуздана баштады. Рас, Ферузанын сулуулугу чыны менен өзгөчө. Сепилде жүргөн 3-4 айда гүлдөй кулпуп, ак куу моюн аркар төш селкиге айланды. Биарслан мындан ары жүрө берсе, айын кептердин чордонуна кааларын баамдап, тез арада ордого барууга ушултуу таап, Ферузаны дагы өзүнө кошуп чачка келди. Анын максаты кызды ордого алып келип, ылайыктуу бир адамга турмушка берүү эле. Бирок жазымыштын каалоосу мененби, же Ферузаны нике кайып болгонбу, аны катардагы карапайым адам эмес, же ордо кызматчысы эмес эле, дал эле атасы Аязхан бир көрүп жактырып калса болобу. Жактырып эле тим болбой, 7 күн удаа той берип, атайын жубайы кылып алганын калың элге даңаза кылып, жар салып, анан үйлөндү. Ошентип Ферузаны атасына токол кылып бергенден кийин гана Биарслан көңүлү тынчыды. Ферузанын ага ашык болуп, тарткан азабынын бирөөсүн да жигит сезип туйган жок. Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан Мен сүүнү тандайм чыгармасынан тышкары биздин каналдан Алча гүлдөгөн түндө чыгармасында угууну сунуштайбыз. Тагдыр бар, бирок тандоо да бар. 1930-жылдардагы Кыргызстан, тарыхтын актай барактарындагы көмүскө тагдырлар жана муздак дубалда калган жалындоо сүйүү. Бул тууралуу баянды биздин каналдан гана уга аласыз. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.